Assalamu alaikum, hormаттуу устаз. Эки суроом бар дейт. Биринчи, айыз учурунда теспи тартса болобу? Болот. Айыз учурунда, хайыз учурунда Куран окуганга, Куранды кармаганга, намаз окуганга, орозо кармаганга болбойт, бирок теспи тартып, Субханаллах, вальхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар деген сыяктуу айтор. Кандай эле дуалар болбосун, теспилер болбосун, муну кылсаңыз болот. Болгону Курандан башка нерселерди кармоого, окууга сиз үчүн уруксат эмес. Экинчи суроо, ошо үчүнчү суроонун экинчи бөлүгү, айыз бүттү деп намаз окуп, же жолдошу менен кошулуп алса, анан кийин кичине кан келип калса кандай болот? Деги эле айыз тазалангандай болуп калат. Анан намаз окуп алсам кийинчерээк дагы күрөң түстө видалениябы келип калат, кайра гусул алыш керек бошондо дейт. Маселе мындай да, айыз маселеси аял киши, ар бир айыз көргөн аял кишинин өзүнүн сахибатул ада деп коет, адат болот. Бир көрө турган күнү болот. Мисалы, айыздын эң азы 3 күн 3 түнү менен, көбү 10 күн түнү менен болуп атпайбы? Эми ошонун ортосунда адат деп коет, сан болот да, ада бир көрө турган бир адаты бар, үрпү бар. Мисалы кандай десе, 7 күн болушу мүмкүн, 5 күн болушу мүмкүн, Кыргызстанда көбүн эсе 7 күн. Эми ошол 7 күнгө келбей 6 күндө кан токтоп калса, сиз бир аз убакыт күтүп, анан жанагындай күйөө менен мамилеге барып же намаз окуп калгандан кийин келип калып атпайбы? Ошол 6 күндө токтогон учурда, өзү 7 күн келиш керек эле дайыма. Ошол 6 күнү келип токтоп калганда, аалымдарыбыз китапта айтат, ли анна ауда дами фил адати галибун дейт. Жанагы 7 күндө токтоп жүрсө буга чейин, ага жетпей токтоп калганда, ошо кайра 7 күнгө чейин кан келип калышы бул галиб. Шариатта көбүнчө ошондой болуп кала берет. Анткени ушундай бир Ал-Мухтар лил Фатва дегенде Абдуллах Маусили аалым ушинтип айтат: "Ат-тухрул мутахаллилу бейна ад-дамайн хайдун." Башында кан келип, аягында кан келип, ортосунда тазалык болуп калса, ортосундагы тазалык кандын өкүмүндө кете берет, хайыз деп эсептеле берет. Ошол себептен сиз кандай кыласыз ушундай учурларда? Аалымдарыбыз айтып берет, Хашиятут Тахтавийде келет, адатка чейин токтоп калса, кан бир аз убакыт күтүп көрөсүз, бир жарым саат 45 мүнөттөй күтүп көрөсүз. Намаздын мустахаб убагы чыгып кетпегенге чейин күтүп көрөсүз дагы. Анан кан келбей жатса, этияттан гусул алып намаз окуп турасыз. Кокус кан келип калса, анда токтоп туруңуз. Анткени ошол 10 күнгө чейин келип калган кандай эле түстөгү кан болбосун, бул хайыз болуп эсептелет. Ошол эле Ал-Мухтар лил Фатва китебинде мындай ибарат келет: "Ва ма тарахул мар'ату минал алвани фи муддати хайдиха хайдун хатта тарал баядал халис" дейт. Бул ибараттын мазмуну, мааниси, аял киши ошо 3 күндөн 10 күнгө чейин аралыкта кандай эле түстөгү канды көрбөсүн, бул хайыздан деп эсептелет. Эң туура сөз ушул. Эми кээ бир алымдар бөлөт, башында мындай өң, акырында деп, бирок туурарагы кандай эле өң болбосун, сиз айткандай күрөң кочкулуу кандай болбосун, хайыз деп эсептеле берет. Качанкыга чейин? Хатта тара ал-баядал халис. Айша энебиз, Аллах ал кишиден ыраазы болсун, ушундай деп буйртма берген. Ошол аппак өң келип, аппак өңдөгү суу келип калмайынча. Түшүндүңүз,